Бир кадрда эки башка эмоция. Сол тараптагы адамдар кадырлуу конокту өзгөчө тосуп алуу үчүн талашып тартышып жатышса, ал эми оң тараптагы кыргыз элчисинин маанайы шайдот. Бул күндөрү Түркия Анкара шаарындагы Эсенбог атындагы эл аралык аба майданына ардак кароол тизип, президент Садыр Жапаровду тосуп алуу үчүн мыкты даярдык көргөн. Мындай учурда коопсуздуктагы абдан маанилүү күзөтчүлөр куралын иретке келтирип, аэропортту кайтарууга алышты. Ошентип, мамлекет башчысынын Түркияга иш сапары башталды. 1955 жылдан бери иш алып барып келе жаткан Анкаранын эл аралык аэропорту бир жыл ичинде 11 миллиондон ашуун адамды кабыл алууга дарамети жетет. Ошондой эле 100 миңге жакын каттамдарды кабыл алган. Бүгүн бул эл аралык аэропорт президент Садыр Жапаровду тосуп алууда. Ибаса, президент Түркияга башка учак менен келди. Ал Embraer үлгүсүндөгү самолет. Дал ушул учак өлкө башчы менен кыргыз делегациясын Түркияга жеткирди. Албетте бекер. Макулдашууга ылайык кыргыз тарап болгону авиа отунун коюп берген. Белгилей кетели. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга номер 1 борт катары учакты лизингке каттоо жобосу бүтө элек. Ал эми Ту-154 учагынын абалы кандай экенин жакшы билсеңиздер керек. Президент алдыдагы 2 күндүк иш сапарда Түркиянын өлкө башчысы менен жолугуп, Түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз саммитине катышат. Ошентип, президенттин кортежи Анкара шаарына бет алды. Кечки Анкара бул жерде жайгашкан Түркиянын президентинин мамлекеттик резиденциясы көз жоосун алат. Жумурбашкандыгы гүл иеси жолбос арканда турган Ак сарай Түркиянын Анкара шаарында жайгашкан президенттин расмий резиденциясы катары салынган. Бул жер болсо Вашингтондогу Ак үйдөн 50 эсе, Москвадагы Кремлден 3 эсе, ал тургай Париж шаарындагы Версаль сарайынан 5 эсе чоң экендиги айтылат. Кымбат баалуу интерьер жана сувенирлер коюлган бул резиденция өзүнчө бир нече административдик корпустарды камтыйт. 300 миң чарчы метр аянтты элеп, имараттар 90 миң чарчы метрди түзөт. Ички жасалгасы жашыл мрамордон болуп, хай-тек стилинде салынса, архитектуралык элементтери Осман империясындагы тарыхый имараттарды элестетет. Бул имараттын башкы залында мына өзүңүздөр көрүп тургандай Мустафа Кемаль Ататүрк, Түркиянын бардык президенттеринин портреттери иленген. Мынакей бул жер 20-кылымда Түркияны башкарган президенттер болсо, азыр менин сол тарабымда ушул эле залда. Бул жакта кийин 20-21 кылымда Түркияны башкарган президенттердин портреттери илинип турат. Маселен, булардын акыркысында Абдуллах Гүл жана дагы Түркиянын азыркы президенти Режеп Тайип Эрдоган. Айтмакчы, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Садыр Жапаровдун жолугушуусу дал ушул резиденцияда мерчемделген. Ага чейин Түркия президенти дагы бир конокту Астанадан узатып жатканына күбө болдук. Азыр болсо бул жакта Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана президент Режеп Тайип Эрдоган Азербайжандын президентин узатып бара жаткан чагы. Бул жакта анын автоунаасы күтүп турат. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду дал ушул жерден тосуп алат. Саат 20:00. Ага карабастан Садыр Жапаров Эрдоган менен жолугууга бет алды. Анткени эки өлкөнүн достук мамилеси бекем, бордоштук мамилени дагы да бекемдөөгө эки тарап тең кызыктар. Ошентип, Режеп Тайип Эрдоган каз катар тизилген ардак кароол менен бирге президенттик комплекстин алдынан мамлекет башчысы Садыр Жапаровду колунан бекем кармап тосуп алды. Эки өлкө лидерлери кыргыз-түрк эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташууну талкуулады. Режеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровга ушул жылдын февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирип, Садыр Жапаровдун колдоосун сезип жатканын, ал биринчилерден болуп көңүл айтканы түрк эли үчүн бир тууган кыргыз элинен мындай колдоо күч-кубат берерин билдирди.
16 март бул ажайып кооздук Анкарадагы президенттик комплекстин короосу көк асмандын элесин калтырган килем төшөлүп, ардак кароолдагы ага түспөлдөш кийинген байыркы кыргыздардагы көк асаба көтөргөнү белгилүү. Тарыхый аскердик кийимдерди кийген бул жоокерлер Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлерин күтүп жатышат. Анкарадагы эл аралык жыйынга Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандар боюнча бордош, өлкөгө колдоо көрсөтүү жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызматташуусу талкууланат. Ал арада президенттер эстеликке сүрөткө түшчү фото аймакты дагы даярдоо иштери жүрүүдө. Айтор бардык желектер өз ордун тапты. А бирок мында бир кемчилик бар. Аны президенттин сүрөтчүсү дароо байкап оңдоттурду. Ошентип акырындык менен ТМОга мүчө мамлекеттин лидерлери Түркия президентинин комплексинин алдына келе баштады. Аларды Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кортеждин алдынан тосуп алып жатты. Мевлют Чавушоглу президенттерди тосууда эч зериккен жок. Садыр Жапаровдун кортежи келгенче бир чырк эткенге үлгүрдү. Президент Садыр Жапаровду комплекстин ичинен Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган жылуу тосуп алды. Жыйын башталганча лидерлер күтүү залында чогулушууда. Ал арада өлкө башы Садыр Жапаровду жакында эле жолугушкан Венгриянын премьер-министри чыдамсыздык менен күтүп жаткандай президентти бекем кучактап учурашты. Бери жакта президент Садыр Жапаровду дагы бир кесиптешип күтүп жатат. Ал Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев өлкө башы менен бейфарамал жылуу маанайда пикир алышты. Мындай баарлашуу эки мамлекеттин бир тууган алакасын айгинелейт да, чынбы? Ошентип жыйынды баштоо убактысы да келди. Отурумга бет алган Садыр Жапаров менен ара жолдо ТМОнун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев дагы пикир алышканга үлгүрдү. Президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында кризистик кырдаалды жамааттык эскертүү жана болжолдоо механизмин түзүү зарылчылыгын белгиледи. Бул өңүттө түрк тараптын өзгөчө кырдаалдар министрлери аркылуу түрк мамлекеттер үчүн жаранды коргонуу механизмин түзүү демилгеси кубатталарын кошумчалады. Жер титирөөнүн алгачкы күндөрүнөн тартып, түрк мамлекеттеринен куткаруу топтору, тала ооруканалары, медицина кызматкерлери, техникалык жабдуулар жана гуманитардык жардамдар Түркиянын кырсыктан жапа чеккен аймактарына жөнөтүлдү. Кыргызстандагы Түркия элинин кайгысын өзүнүн кайгысындай кабыл алып, кырсыктын алгачкы күндөрүнөн тартып, жер титирөөлөрдүн кесепеттерин жоюуга күч аракетин жумшады. Каны бир, жаны бир, тарыхы менен тамыры бир түрк эли үчүн кыргыз эли канын азык, каруусун казык кылуудан кайра тартпады. Түрк мамлекеттери уюму кандай гана кырдаал жаралбасын биримдикте иш алып барганы менен өзгөчөлөнгөндө талашсыз. Кылың каргашысы болгон бул апат күчүбүз биримдикте экенин кайтадан далилдеди. Кезинде Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган түркиялык кайгыга батып оор күндөрдү кечирип турган маалда бордош өлкөлөр ар тараптан колдоо көрсөткөнүнө ыраазычылык билдирди. Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ошентип ТМОнун кезексиз отуруму жыйынтыкталды. Биз Түркиянын өлкө башчысынан иш-чаранын жыйынтыгы тууралуу суроо салганга аракет кылдык. Бирок Эрдоган ашыкча сөз жок, баары жемиштүү деген таризде жооп берүүдөн карманды. Президент, бир соорум бар. Бүгүнкү зирвенин сонуштары нелердир? Şimdi açıkladık sonuçları. Oradan bak. Tamam. Teşekkürler. Бул жыйын Кыргызстан үчүн өтө жемиштүү болду десек жаңылышпайбыз. Себеби ушул жылы Түрк инвестициялык фонду ачылып, анын өкүлчүлүгү Бишкекте ачылганы жатат. Эгер ал фонд иштеп баштаса дагы, биз ойлоп атабыз, ушундай өзгөчө кырдаал учурунда же болбосо соода саттыкты өнүктүрүү боюнча, инвестициялар тартуу боюнча дагы ошо фонддун көп жардамы тиет. Ошондуктан мен ойлойт элем, бүгүнкү болгон кезексиз Түрк мамлекеттер уюмунун саммити жогорку деңгээлде жана жакшы мындай көз карашта өттү. Белгилей кетели, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүү 26%га өскөн. Келечекте бул көрсөткүчтү 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү максаты коюлууда.
акыркы 2020-жылдан баштап акыркы 3 жылы Түркия менен Кыргызстандын көп тараптуу, эки тараптуу мамилесинде бир жаңы барак ачылды десем болот. Жаңы багыттар ачылды, көп багыттар. Эми ал багыттардын көп айтуудун деле мааниси жок деп ойлойм. Бирок азыр аны жалпы эле Кыргызстан калкы, жалпы эле түрк калкы көрүп атат го дейм. Ошол мамиленин эки тараптуу, көп тараптуу мамиленин жаңы деңгээлге чыкканы ошо тилекке каршы ошо Түркиянын 10 областында болгон зилзалада дагы өзгөчө көрүндү. Чынында соңку 2 жылда Кыргыз-Түрк ымаласы бекемделип жатат. Муну Түркиянын Кыргызстандагы элчиси да растады. Kırgız-Türk ilişkileri son yıllarda mükemmel seviyede gelişiyor. Biz de bundan çok memnunuz. Түркия Кыргызстанга стратегиялык өнөктөш гана эмес, достук ымалада бекем. Кандай гана кырдаал жаралбасын, эки өлкө бири-бирин колдоп келет. Февраль айында Түркияда катталган зилзалада Кыргызстан 120 куткаруучу, 100 чакты боз үй, анан калса 40 тонна гум жардам жөнөткөн. Колдоо муну менен чектелбейт. Учурда Кыргыз тарап бордош эли үчүн ачылган атайын эсепке каражат чогултууда. Анда азыр 100 миллион сомдон ашуун каражат топтолду. 17 март бул күнү Кыргыз элинин эсинде 2002 жылдагы аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги катары калды. Бул күндөрү курман болгондорду эскерүү үчүн министрлер кабинетинин мүчөлөрү, жогорку кеңештин төрагасы жана бир катар атка минерлер чогулду. Аксы окуясыдагы Кыргызстандын соңку тарыхында мамлекеттин келечегине таасирин тийгизген алгачкы саясий окуялардан өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен коңгуроо болгону талашсыз. Бүгүн Бишкек шаарындагы ботаникалык бакта шаар тургундары жана дагы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ишембилик өткөрүп жатышат. Болжолдо бул жерде 2000ге жакын адам бар. Бир аздан соң президент Садыр Жапаров ушул жерге келет дагы ботаникалык бакты көрүп чыгып, бул жакка бак отургузары күтүлүүдө. 18 март бул күнү өлкө боюнча жалпы ишембилик өттү. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Ал Эндер Гареев атындагы ботаникалык бакчада уюштурулган. Президент Садыр Жапаров алгач ботаникалык бактын абалын көрүп, аны оңдоп түзөө пландарына көңүл бурду. Азыр биз кайерде турабыз? Кайерде турабыз азыр? Бул жерде турабыз. Азыр өйдө карай кетебиз. Ботаникалык бактын кештүү абалын көргөн президент Садыр Жапаров бул жайга өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Академияны алып келе калабыш керек булчу. Эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин улантабыш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жана майда чүйдө жана коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүн өзүлөрү багып кете бериш керек да. Мындан ары президент Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын филиалына бет алды. Өлкө башчы ал жака барганча жетишип калалы деген шаар мэри жүгүргөн боюнча жөнөдү. Биз ара жолдо ат жалына казан асууга үлгөрдүк. Бул ошондо президент жогоруда айтты го. Мындай этап менен жасап көрөлү деп. Ошондо биринчи кайсыл этаптан башталат? Эми азыр жанагы Горький көчөсүндөгү 22 гектар жер бар. Ушуну части да ошол парктан баштап жазайын деп бар. Ошол парктан жасап, анан поэтапта бияка өтүш керек. Мамлекет башчы алгачкы этапта Горький көчөсүндө жайгашкан ботаникалык бактын филиалын реконструкциялоону тапшырды. Өлкө башчы ботаникалык бак шаардыктарын жана Борбор каланын конокторунун сүйүктүү эс алуу жайына айланышы керектигин айтты. Бул ишембиликте мамлекет башчысы бак отургузду.